Бүгүн Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин өздүк курамы тарабынан улуу жеңиштин 80 жылдыгын утурлай атайын майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Ага 101 жаштагы ата мекендик согуштун ардагери Аспек Жумашев чакырылган. Алгач ички аскерлердин баатырлар аллеясында согушта курман болгондорду эскерүү менен гүл чамбар коюлуп, Куран түшүрүлдү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Андан соң ардагер Аспек Жумашев баштаган жамаатты ички аскерлердин борбордук музейи менен тааныштырып чыгышты. Оң жагында сиз илинип турасыз. Көрдүңүзбү? Көрүп атам. Чоң рахмат мына. Сизге рахмат. Атабыз бар да, илинип калды. Тиги төмөн жагында баягы грузин менен түшкөн сүрөтүңүз илинип турат. Чоңойтулуп. 46-жылы Грознылар түшкөнбүз. Жеңиш күнүнүн урматына уюштурулган бүгүнкү иш-чарада улуу ата мекендик согуштун ардагери Аспек Жумашев согуш мезгилине токтолду. Ардагердин айтымында 1942 жылдын сентябрында Кызыл армиянын катарына чакырылып, СССРдин НКВД аскерлеринде темир жолдорду коргоо, жүктөрдү кайтаруу жана коштоп жүрүү боюнча кызмат өтөгөн. Германиянын Дрезден шаарына жакын жерде атомдук бомба чыгаруу программасынын өндүрүш базасын көзөмөлгө алып, уран рудалары сакталган кампаларды кайтарышкан. 41-жылы 7-классты бүтүп, БЧКда башталып калган ошол жылы 41-жылы. БЧКда иштеп жүргөнүбүздө после школа. Согуш башталып калып, баары токтоду да. Ошо менен биз дагы токтодук. Окууга барбай койдук. 43-жылы 8 сентябрда 74-нчи железнодорожный полктун бир командасы, 75-нчи полк командасы 75 Куйбышевка кетти. Биз прямо Свердловск областына, Ревде деген шаарга бардык. Свердловск областында болдук. 44-жылы Кавказга барып калдык. Ленинградда болдум. Bir cuma turдук, bir жумадан алып чыгып кетти. Западный Украинага алып кеттир. Ички иштер министрлиги тарабынан улуу ата мекендик согуштун катышуучу ардагерлерине сый-урмат көрсөтүү иш-чаралары байма-бай өткөрүлүп келет. Согуш талааларында жана оорукта жеңишке жетүү үчүн өз жанын аябаган баатырлардын катары жыл сайын суюлуп барат. Уюштуруучулардын айтымында ардагерлердин эрдиктери бир күндө эле эмес, күн сайын эскерилип, өзгөчө жаш муунду патриоттуулукка тарбиялоодо чоң милдет болуп саналат. Ички иштер министрлигинин жана ички аскерлердин келечекке бул кишилердин баатырдыгы бүт баары тең биз үчүн абдан сыймык. Биз ушулардын улуунун тарбиясын, ушу мекенди сүйүүсүн жана ушу мекенди коргоо боюнча кылган баатырлыктарын дайыма биз өздүк курам менен чогуу тарбия иштерин ушу жүргүзүп келебиз. Биз дайыма ушу кишилердин эрдигин, мамлекетке болгон кызматын эч качан унутпайбыз. Дайыма биз ушуларды сыймык катары көрүп келебиз. Эми улуу жеңиштин 80 жылдыгына бизде Кыргызстанда аз эле санда ардагерлерибиз калды. Бул баягы кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Эгер тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат деген сөз бар. Биз ушу келечек муунга биздин улуу аталарыбыздын эрдиктерин, аталарыбыз кылып кеткен бүгүнкү ачык асманды, тынчтык заманды биз келечек муунга жеткириш биздин парзыбыз деп ойлойм. Иш-чаранын жүрүшүндө улуу ата мекендик согуштун ардагери Аспек Жумашевке жеңиштин 80 жылдыгынын урматына атайын төш белгиси тапшырылып, сый көрсөтүлдү. Соңунда Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскер кызматкерлери жана чыгармачылык жамааты тарабынан даярдалган майрамдык концерт тартууланды. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.